Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. ЛТРде чактыш көрсөтсүн бүгүн кино күнү. Албетте биз кыргыз киносундагы жаңылыктарды байма-бай чагылдырып келебиз. Өзүңүздөр билгендей, мынакей 11 апрелден тартып бардык кинотеатрларда террорист кинотасмасы жарыкка чыкты. Албетте кино бул кыйноо дейт, бирок ошол көптөгөн кыйчылыктын артынан жакшы ийгилик, жакшы эмгек. Кудай бурса, мынакей Бишкек шаарынын тургундары Ош чергесинде дагы мына ошо тасма көрсөтүлүп отурат. Бүгүнкү күндөгү негизи эле биздин жашообузда, турмушубузда болуп жаткан бир кооптуу көрүнүш, терроризм туурасында, кээ бир адамдардын адашып башка жака өтүп кеткендиги туурасында чагылдырган мына ушул тасма. Өзүңүздөр билгендей, азыр бардык социалдык тармактан сиздер күбө болуп, атайын кыскача баягы анонсторун көрүп жатсаңыздар керек. Негизи кино кандай жаралды, кандай тартылды, терроризм багытындагы тартылган мыкты тасмалардын бири экен. Көргөндөр сөзсүз түрдө жакшы пикирлерди калтырса керек. Ошондон кино жаратуучуларды биз бүгүн студиябызга чакырганбыз. Анда жалпыңыздарды мына ушул ЛТРдин төрүнө келген коноктор менен тааныштырып өтөлү. Биздин студиябыздын төрүндө мынакей ушу тасманын режиссеру, сценарийдин автору, ошол эле тасманы топтоштурган, буга чейин бир топ тасмаларды жараткан Максат Жумаев өзү келип отурат. Кош келиңиз, Максат, куттуктайбыз ийгилигиңиз менен. Жана ошондой эле менин жанымда актер Султан Төрөгелдиев. Кош келиңиз. Жана ошондой эле ар бир тасма баягы режиссер, оператордун көзү менен дейт го. Мына ушул тасмада ушул кадрларды мыкты алып, тасманын оператору Зайыр Исаков өзү келип отурат. Жана ошондой эле тасманын продюсери, тасмада ойногон актер Болсун Расулбеков. Кош келиңиздер. Негизи эле кинону тарткан адамдар жакшы билет да, баягы жон териси мененчи бир канча дубльдан, кадрлардан турат дегендей. Бирок ошентсе дагы социалдык тармактан мына уже кино жаңы башталганда эле биз күбө болуп атабыз. Жакшы пикирлерди калтырыптыр. Максат, негизи кинодагы эң башкы критерий бул сценарий. Бул сценарий көптөн бери жүрөгүңүздө жүрдүбү? Кандайча ошо терроризм темасына кайрылып калдыңыз? Негизи сотрудниктердин арасында ошо дос балдар көп, анан ушундай окуя болду деп көп маалымат мындай жаңылыктарга чыкпайт. Ошолордун оозеки угуп эле анан кызыктым. Биз ошол кино жаатында жүргөндө бизге ар кайсы ар кандай тема кызыктуу боло берет да. Ошондой окуяларды угуп атып эле анан келип калды. Ошондой тартып, ошо идея келип, анан чыныгы болгон окуяларды именно ошол иш менен иштеген балдар менен сүйлөшүп отуруп, анан аябай кызыктык. Азыр колуңузда эми башка динге, башка жака баягы күтүүсүздөн кабылгандар көп да. Сиз ошону жакшы чагылдыргансыз да. Ошо негизи бирден бир максат ошол болчу. Ошол биздин өзүбүздүн ошол муфтиятка баш ийип, ошо биздин өзүбүздүн ошол муфтият көрсөтүп берген, пайгамбар саллаллаху алейхи көрсөтүп берген дин менен жашашыбыз керек депчи. Ар кандай агымдарга кирип кетпей. Ошондон биз өзүбүз эле эмес, ошол коомду коргоп калышыбыз керек да ошол нерседенчи. Туура, келечек муундарды. Келечек муундарды. Анткени бул өтө өкүнүчтүү нерселер. Анткени себеби ал жерде болуп аткан аялга болгон мамиле, ошол кинодо көрсөткөнгө аракет кылдык. Мындай аялды окат катары көрүшүп, мисалы үчүнчү. Ошондой нерселер болбосун, ошондой нерселер кайталанбасын деп, анан ошол жердин дагы эми кино 1,5 сааттык болгондон кийин биз өтө көп көрсөтө алган жокпуз. Бирок ошол кыска болсо дагы ошону көрсөтүп, мындай кичине болсо дагы ошол жердин аурасын көрсөткөнгө аракет кылдык да. Мисалы үчүн Сирияда кандай аялга болгон мамиле, адамга болгон мамиле кандай экенчи. Эң сонун азаматсыз. Султан мырза, сиз бул тасмада кайсы ролду жараттыңыз? Мен бул тасмада жанагы оперуполномоченный по— карман болдум. Жакшы карман.
бул негизи каарман негизи сценарий окуп атканда ошол каарманды мындай толугу менен түшүнүп ошол картина бергенге аракет кылдым. Буюрса көрөрмандар кинодон көргөндө жакшы ой менен көрүшөт болуш керек. Эң сонун. Негизи эле тасманы тартыш үчүн ошол жерге бир атайын айыл жазады дейтсиз да. Ошол жагын дагы айтып өтсөңүз, албетте атайын айыл жасап, ошол көрүнүштө жасап, сериядагы. Биз ошол эме кылдык, тиги жерде жасадыңыз. Балчыда Ак Өлөң деген жер бар экен. Ошол жерде негизи Сирияга барып тарталы деген ой келген да. Анан чыгымдарды эсептеп көрсөк, тияка салганыбыз туурараак болот экен деп, анан ошол жерде эметип, анан биз ошо Сирияны изилдеп чыктык. Көрүп, анан окшош экен. Жерлерибиз окшош экен, тоолорубуз окшош экен. Анан Балчыда кыш болсо дагы кар жок дегенде, анан ошакты туура көрүп, ошакка анан художниктерибиз бир 10 күндө иштешти ошакта. Ошакка жатып, материалдарды алып барышып, 200-төн ашык палатка жасашты. Эми палатканы мындай ичине кирсе жатканга болбойт. Сыртынан ошо имитация кылып, ошо кинодо мындай кадрда чындыгында эле ошо серияда болуп аткандай болот экен, Зайыр. Сиз тарттыңыз да, сиздин эмгегиңиз ошол баягы кадрга жакшы, баягы кадрларды алып калгангачы. Кандай болду буга чейин да сиз бир топ тасмаларды тартып жүрдүңүз да, бул терроризм багытындагы тасма. Мен үчүн террорист киносу кыйын деле болгон жок. Анткени буга чейин биз Разбой, Жаным, Разбой 2 деген тасмалар тартканбыз да. Анан булардын жанрлары окшошуп кетет. Разбойдо мисалы ОПГшниктер ошолор жөнүндө кино тартканбыз. Террористте дагы ошолор ОПГшниктер бар да, бандиттер. Анан болгону бул жакка террористтер да кошулду. Ошон үчүн жанр окшош болгон үчүн мага көп деле кыйынчылык жараткан жок да. Жанагы азыр локация деп коет го, жерлери ар кайсы жерлерде тартылганда, кайсы жерлерде тартылды бул? Негизи 20 күндөй Ош областынан тарттык, Ош шаарынан. Ал жактан келип Бишкектен тарттык, анан Көлдөн тарттык, ошо Балчыдан. 3 жерден тартылды кино. Эми биз дагы баягы телекөрүүчүлөргө кулак кагыш кылып ошол кинонун жабык көрсөтүүсүнө барганбыз. Ошондон үзүндү көрсөтөлү, андан кийин биз маегибизди улантабыз. Оперативная информация. Ваши клиенты ожидают дополнительную группу из Сирии. Задание кетти. Жамааттын чечими. Менин калуум эмес. Терроризм бул саясий жана экономикалык максаттарга мыйзамсыз жолдор менен жетүүгө аракет жасоо, ар кандай чакырыкка коомдун көңүлүн буруу, саясий бийликке таасир көрсөтүү жана коомдогу коркутуу жагдайлары бар. Мына ушул көрүнүштү камтыган террорист жаңы тасмасы жарыкка чыкты. Терроризм ОПГ аябай азыр актуалдуу болуп атпайбы? Ошого байланыштуу ошол темаларды көтөрдүк. Ошол ичинде дагы ушул эмелерди көрсөткөнгө аракет кылдык. Ошо именно мектептен башташ керек тарбияны, то есть жаман эмелерди көрүп, допустим, жип менен жүрсө эле ага суктанбаш керек деген сыяктуучу. Мындай окуу жайды бүтүп, кадимкидей бир кесиптин ээси болуп, адал эмгек, мээнет менен деп ошону көрсөтөт. 60% Оштон тартылды, анан калганы Бишкектен тартылды. Биякта сюжетте ошо Бишкекте болуп аткан окуя бул ОПГга каршы, Ошто болуп аткан окуя терроризмге каршы да. 4 миллион тегереге. Частный үйдөн чыгып, аэропорт менен Турция, Дубайга кетчакчы. Кыргыз киносунда жаңы толукталган террорист тасмасы коомдогу туура эмес көрүнүштөрдү, уюшкан кылмыштуулукка каршы ар кандай топтордун күчтөрүн чагылдырган. Айрыкча Сириядагы даярдыктан өтүп келген Мансурбектин ролун актер Адыл Булурбек уулу жараткан. Подделка документов, и организация преступного сообщества. Мансурбек прибыл утром рейсом Стамбул-Ош. Тасманын башкы максаты бүгүнкү күндөгү балдарды бала бакчадан, мектептен тарбиялоо жана адал эмгек, ак мээнет менен ийгиликке жетүү. Коомдогу жат көрүнүштөр ал жакшы жакка алып барбаганын кино жаратуучулар айтышты. Буну көтөрүп, буну чыгарыш керек.
кино болгон окуядан алынган. Именно Кыргызстанда болгон окуядан алынган. Ал жерден албетте террористти негатив жагынан көрсөтүп, элдерге туура маалымат бергенге аракет кылдык. Съемка биринчи Оштон болду. Ошто 20 күндөй тарттык. Андан кийин Бишкектен тарттык. Андан кийин Көлдөн тарттык. 3 жерден тарттык да. Анан негизи кинону көрө элекмин. Режиссер Максат Байкебиз өзү монтажер, өзү сценарист да. Анан өзү эле офиста отуруп алып өзү эле жасап атты. Лучше закрытый показдан көргүлө. Всем группам внимание. Кино негизи бул кыйноо дейт, ал эми актерлор үчүн эч жаман роль болбойт экен. Анан өзүңүз да аткардыңыз болсун ушул тасмада. Анан тасманын продюсери катары айтып берсеңиз, буга чейин көп эле кинолор тасмаларды көрүп жүргөнбүз, бирок бул баягы башка нукта, башка багытта тасманы тартуу бир топ эле оор болду да. Ошол жерде окшоштуруш керек. Мисалы үчүн Ош байыркы шаар болгон үчүн жана кээ бир көчөлөрү чындыгында эле ошо Сириянын, Афганистандын көчөлөрүнө окшогон үйлөрдү кандай кылып таптыңар, ошол жөнүндө айтсаңыз. Негизи буга чейин продюсерлик менен иштеп көргөн эмесмин. Анан ушу Максат Байке менен Разбой 2 киносуна тартылып калып, ошодон таанышып, андан кийин мамиле кура алып, ага ине. Анан ошол кезде Максат Байке негедир менен продюсерликти көрсө керек да. Болсун ушу мен сени кыйын продюсер кылайын деп атам. Мен жанымда бол. Бул кинодо биринчи ишиңиз, продюсерлик да. Анан Максат Байке ошентип айткандан кийин, значит, Максат Байке менден продюсерликти көрүп атса, актерлукту да көрүп атса, жазайын деп. Анда жасайлы деп. Анан болгон аракет жумшап, ошол Максат Байке айткандан бери, ушу идея башталгандан бери чуркап, ошол жактарын чечип, ошол бул кино тарапта баягы очередь алыш керек кинотеатрлардан. Ошолорго чуркап, Максат Байкенин жанында жүрдүм. Продюсерликти баягы үйрөнүп келатам, Кудай буйруса. Анан ошол актер катары дагы роль ойнодум террорист киносунда. Кыйынчылыктар болду. Бирок аягына жетип, баары бүттү. Жабык көрсөтүүнү өткөрүп алдык. Азыр кинотеатрлар өтүп атат. Кудай буйруса, ушул продюсерликти да үйрөнүп келатабыз Байкебиздин артынан. Көпчүлүк эле ушу борборубуздан тарта берет да. Максат Азамат, сиз жер алмаштырып, Ош шаарынан тартканыңыз дагы бул өзгөчөлүк болсо керек. Ошол жерде көрүп билесиз, ушул жерлерде баягы көз алдыңызга ошо сүрөттөр келди да, бул көчө, бул жер дегендей. Ош шаары жана акимчиликтин үстү башкача бир сонун көрүнүштөр болуп калыптыр, ошол жөнүндө айтсаңыз. Ошол Ошто негизи кино баштан аягына чейин Ошто тартылмак. Ошо сценарий жазылып атып, анан ошо Бишкекте кошулду. Негизи мен ошол Оштон кино тарткым келип жүргөн да. Анткени Оштун эмеси жагат мага, локациясычы. Мындай ылдый түшүп кетип, өйдө чыгып кетип, мындай Стамбулга окшоштурам да. Анан биз да Ошко учуп барып, 3 күн съемка болгон жок, 3 күн ошол жерлерди кыдырдык, көчөлөрдү көрүп, анан жакшы мындай фактурный жерлерди таап тартканга аракет кылдык да. Ош шаарынын элине да чоң рахмат, ошол Бишкектен келишиптир деп, аябай жардам берип атышты. Жардам беришти. Мындай эле актерлор кошулдубу? Ош драм театрынан, анан Ошто жанагы Өзбек театрынан да алып коштук, Бабур театрынан да алып коштук. Аяктан да тартылышты. Эң жакшы. Көбү баягы борбордогу эле актерлор тартат го, бирок дасыккан актерлор, Султан. Көпчүлүгү баягы белгилүү актерлор, Кыргыз драма театрынын артисттери, актерлор катышыптыр. Өзүңүз кандайча бул тасмага тартылып калдыңыз? Атайын бир кастинг болду же кандайча бул тасманы көрдүңүз? Негизи эле
биз Максатбай экебиз менен 2017-жылы таанышканбыз. Ал убактыда тартыла турган долбоор бар болчу. Анан кийин ошол жерден таанышып, ошол жылдардан бери жакшы мамиледебиз. Анан кийин мени ошентип мени ошол ролго көрдү. Ошол ролго көрүп аракет кылдым, ошол ролго кирип аткарып берейин деп. Анан негизде эле кыйынчылык негизи болгон жок. Ойнотканда эгерде режиссер жакшы задача тапшырма берсе, ошону так аткаранга аракет кылдык. Буюрса ойдогудай эле болду баары. Демек максаттын баягы бул жүрөгүндө жүргөн да бул баары сүрөт дейш, ошон үчүн баягы кыйынчылыгы жок, тартылса керек деп ойлойбуз да. Сайыр сиз мына ушул сиздин тарткан кадрлар менен бүгүн биз көрүп атабыз да. Өзүңүз да көрдүңүз, кээ бир кадрлар кошулбай калган учурлар да болот да, жакшы тарткан кадрлар. Болот, албетте андайлар болот. Мисалы съемка учурунда кайсыл кошулат, кайсыл кошулбайт, кыскасы сценарий менен иштей беребиз да. Анан монтажга келгенде жанагы балким динамика жогулуп кетет, ошон үчүн кээ бир сценалар, кээ бир эпизоддор алынып калат да. Буга жакшы эле караш керек да. Анткени кинонун аягын жасап аткан киши монтаж, мисалы Максатбай эке монтаж жасайт да. Монтаж жасап аткан учурда уже кинону жасап атканда уже билет да аягы кандай боло турганынчы. Ошон үчүн кээ бир эпизоддор алынып кетет, анан аякта ал эпизодду кыйналып тартасың. Бирок бизге эң важный кинонун аягы да, кино кандай болуп чыгат. Ошон үчүн эгерде ал сцена лишний болсо, алып койгон туптуура эле да. Баштарында тартылгандай, эми ал жерде көп улуттуу эл жашайт да, тажик улуту, өзбек улуту дегендей. Анан алардын турак жайлары дагы, базарлар дагы ошого окшош экен да, болсун. Сиз ошол жерлерде жүрүп өзүңүз тартылдыңыз да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Негизи Ошто съемка алган жакшы экен. Ошто негизи адамдар да жакшы экен да, мындай Бишкекте мындай баарыбыз шашылып жүрөбүз го, баарыбыз жумушка шашып атканы, адамдар пешоходдон шашып баратканы. Эгер Бишкекте деле съемка кылып жүргөнбүз. Биякта кылсаң, мисалы жолду тороп алсаң, съемка кылып атсаң, бияктагылар ызчы кылып берет да, батыраак тартпайсың, биз өткөрүп жумушка шашып атабыз депчи. Ошто ушул эмнеси жакты? Ошто чоң жолдорду жабылып тартып аттык да. Анан машиналар тизилип, артынан чыгып, машинадан чыгып карап турушат да. Бирөөсү дагы батыраак болуп өтүп кетейин деп айткан да. Съемка тартып бүткөндөн кийин өтө берле десең, анан өтүп баратып, эмне кино тартылып атат? Жакшы, ийгилик деп ушинтип мындай пейлер кенен экен да. Ошонусу менен жакшы экен. Базардагылар дагы баягы жолдо болгон жок, туура түшүнүп, баягыча колдоо көрсөттү да. Ош элине дагы ыраазычылык билдиребиз. Аябай сонун жер экен, сонун эл экен. Базарларда тартылыптыр, Базарларда, ооба. Көбүнчө базарларда, көчөлөрдө тартылды. Локацияларда жакшы үйлөр болсо сурасак берип атышты, тарткыла деп. Максат, анан сиз режиссер, ошо тасманын сценарийси, топтошурган катары негизи эле ошо тасманын баардыгы жүгү сиздин мойнуңузда да. Анан коопсуздук комитети дагы колдоо көрсөттү, дагы колдоо көрсөткөндөрдү айтып өтпөйсүзбү? Ошо коопсуздук улуттук коопсуздук комитетине кат түрүндө кайрылдык. Ушундай кино тартылганда бизге ушул нерселер керек болуп атат депчи. Анан ошол пресс-центрдин жетекчиси менен тыгыз байланышта болуп аттык. Алар дароо макул болуп, анан бизге ошо жардам беришти. Мисалы үчүн жанагындай эле ошол автомат, пистолет, анан альфа керек, анан тиги керек, бул керек. Баардыгын ошо бир звонок менен чечип берип атышты. Анан Оштон ГАИнин начальнигине да чоң рахмат. Ушу байке ушул 4 саатка жолду жабыш керек болуп атат десек, ошол жолду жаап берип, мындай аябай жакшы жардам беришти да. Ош шаарынын управлениясы дагы, жетекчиси ошол эчтеке дебей мындай айткан бир баланы байлап берип коюп, ошолор бүт маселени чечип берип атышты. Негизи эле баягы окуянын сүрөттө ошо көз алдыңызда да ушул жерден тартыш керек. Ооба, биз ошо сценарий жазып атканда эле мен ошол негизи
аэропортточу съемка кылыш аябай оор да. Эл көп. Камераны карай беришет, актер менен сүрөткө түшөбүз дей беришет. Анан ошого карабастан эми айла жок жазыш керек сценарий. Анан жазды ошол Оштун аэропортунда жетекчилигине чоң рахмат. Ошолор да мындай уруксат беришип, биз каалагандай кадрларды тартып алдык. Булуңузга толду да демек. Ооба. Эми көргөндөр баардыгы өздөрү баа беришет болуш керек. Бирок көрүп келгендер дагы кайра эле көргүсү келет да, баягы жакшы тасма болгондойнчу. Эмнегедир жакшы тасма бат эле бүтүп калгандай болот да. Айтсаңыз, Султан, бул жерде сиз коопсуздук комитетинде иштейсиз, коргоо тарабында, баягы милиция кызматындачы. Негизи күндө эле бар да мындай көрүнүштөр, кандай дейсиз, кээ бир баягы туура эмес деңге өтүп кеткендер, кээ бир азгырыктар болот да жашоодо. Ошолорду алдын алуу, ошолорду туура жолго салуу дегендей, Ошол кино аркылуу ошондой жолго барбасын деген ой менен тартылып да негизичи. Ошон үчүн профилактика жагынан да көп көңүл буруш керек да. Кичинекей кезинен баштап эле ошол балдарга мындай мээсине киргизип, бул нерсе туура эмес, бул нерсеге баспаш керек, өтпөш деп ойлобош да керек депчи. Ошондуктан ушундай профилактика негизи кичинекей кезинен башташ керек деп ойлойм да. Ошол кичинекей кезинен баштасаң деле, менин оюмча эми профилактикадан башталып, мындай коопсуздукка да, мындай комитет коопсуздукка да көп жардам бере алабыз го деп ойлойм да. Террорист десе өзү аты башкача болот да, Зайыр. Баягы азыр көп жерлерде болуп атпайбы уже террористтер, жадыруулар дегендей, адамдарды барымтага алуу дегендейчи. Анан кандай кино тартылат, террорист десе кандай кабыл алып атышты ошо? Биз Ош шаарында жүргөндө, мисалы, сырттан келген адамдар кызыгып съемка учурун көрүшөт да. Эмне кино тартып атасыңар деп сурайт. Террорист десе эле чочуп киришет, коркуп киришет. Балким бир мисалы бир үйдөн тартып атсак, бир ошол жерде жашаган байкеден уруксат сурап, кино тартып алайлы десек, анан биринчи эле суроосу ошо эмне кино деп сурайт. Ооба, бардыгы. Биз террорист десек, анан жаман ойлойт да. Анан ошон үчүн башында биз террорист деп бир-эки жерлерибиз уруксат албай кыйналып жүрдүк. Андан кийин айла жок кинонун атын өзгөрткөнгө туура келди. Аларга эме башкача кино деп айтыпчы. Эме деп койдук. Салам Ош экинчи части деп койдук да. Анан макул комедия турбай деп ошентип кинону тартып аттык да. Коркушат экен негизи. Бирок кинодо күлкүлүү жерлер да бар экен да, жана Маяк учурунда, болсун. Кээ бир сөздөрү баягы чындыгында эле бар эле өтө баягы жүрөккө жакын сөздөр да. Анан дагы бул максаттын сценарий баягы кээ бир кинолордо кээде көп түшүнбөй каласың го сценарийин. Сиздики күндөлүк жашоодо эле адамдар бири-бири менен сүйлөшкөн, ошол жашоо турмуш, ошол эле окуялар экен да. Анан актерлорду тандоо кандай болду? Бул кастинг болдубу же алар менен сүйлөшүүлөр кандай? Негизи ал жак Максат байкенин жумушу болуп калат. Актерлорду Максат байке сценарий жазып атканда эле элестетет. Актерлорду ошого жараша жазат да. Буга туура келет. Султан бул ролду ойнош керек экен, болсун бул ролду ойнош керек экен деп ошол жазылып атканда эле чечилет да. Сценарийчи ошого элестетип жазылат да. Ошого мындай сүйлөсөм мындай жарашат экен деп ошол сөздөрдүн диалогдорун жазып ошого жараша жазат да. Анан Максат байке баягы театрларга барып, актерлорду карап, баарын запас менен жүрөт да. Эми алдыдагы пландары дагы буюрса бар. Ошол жакка да актерлорду уже эле даярдап койгон байкебиз. Даярдап койгон. Баягы режиссердин жумушу. Өзгөчө жана терс карманда актерлор абдан окшоштур да. Кантип таптыңыз ошолорду? Мурда тасмаларга түшкөнбү же кандай? Негизи мындай ошол терс кармандардын буга чейин тартылбагандарды 4-5 баланы көрүп, анын арасынан тандап аттык да. Эң негизги актерлорду бул жана буга чейин эле сценарий жазып атканда өзүм ошо актерлорду биринчи тандап алып, алардын сүрөттөрүн чыгарып илип алып, анан жазып аттым. Анан көп учурда ошол актер инилерим мага деле көп роль бериңизчи, мага деле көп сөз бериңизчи деп мындай таарынгансыпчы. Анан эми убагы келгенде көп сүйлөйсүң. Убагы келгенде азыр могу кинодо жөн эле фон болуп берип кой деп
алып барып анан тартасың да. Массовка деп айтып кинода, Ошо массовка. Ошого жакшы түшсөң кийин роль берем деп, Ошол мындай өзү эми профессиональный актермун деп сезип жүрөт да. Анан бирок ошол кинодо массовка болуп тартылып калып, анан таарынгансып калышат да. Бирок кинону көргөндөр айтат болуш керек, негизи эле ролдорду сиз баягы өзүндөй кылып туура тандагансыз да. Эми ошол сакалдарын өстүрүп, ошол учурдагыдай болуп, Негизи киногочу ушундай даярданыш керек да киного. Кино эми ончо эмес да. Мисалы үчүн жана Жаным деген кинону тартып атканда Жылдызбек Касеиновду биз бир ай туура тамактанууга отургуздук. Бир эме бар, организация бар, ошондой туура тамактануу тамагын беришет да. Анан ошолор менен сүйлөшүп бир ай 5 маал тамак берип атышты. Ошондон башка тамак жебесин депчи, условия басма. Анан Жылдызбек да ошол шартты аткарып күндө. Анан бир айда 10 килограмм эме таштады. Анан до после эмеси бар, сүрөтүчү. Кадимкидей бетине сөөгдөр чыгып, мындай жакшынак болуп да. Мисалы үчүн Разбойдогу Жылдызбек менен Жанымдагы Жылдызбек эки башка адам да. Образ боюнча. Анан Азыр террористтеги Жылдызбек такыр башка. Анан бул террорист тартыларда дагы мен заранее 1,5-2 ай мурун айтып, сакалдарыңарга тийбегиле деп Өстүргүлө. Анан ошо сакалдарын өстүрүшүп, чачтарын өстүрүшүп, ушундай кылып атайын эме кылдык да. Ошентип азыр болсо эми кийинки проектке да даярданып, балдар уже спорт залга бара башташты. Зайыр, сиз да кошумчаңыз барбы? Ушул актерлор кыйнаган жокпу тартуу учурунда? Негизи бул актерлор менен уже иштешкенибизге көп эле болуп калды. 4-чү кино ошо Жылдызбек байке, Адылбек байкелер менен 4-чү кино иштешип атабыз. Анан съемка учурунда кыйнабайт, вообще кыйнабайт. Максат байке айтат, мондай кадр алабыз дейт. Сразу камерамды көтөрүп келип коюп берем. Анан көбүнчө 1-2 дубль менен эле бүтөт. Ошо байкелер өздөрү Кыргыз драма театрда иштешет. Кыскасы съемка учурунда эч кандай оор жараткан жок да. Сиз продюсер катары, актер катары негизи эле бул тасмага баягы дасыккан деп коет го. Билими бар актерлор катышыптыр, көпчүлүгү. Болот Тентимишев агайдан баштап жанагы Өзбекстандык өзбек актерлор да катышыптыр, Бабур театрынан. Ошолорду тандоо, сүрөттөө алды. Сиз эми Максаттын жанында жүрүп көп нерсени үйрөнүп калдыңыз да. Ошолор жөнүндө айтсаңыз, кинодогу кызыктар жөнүндө. Кинодогу кызыктар көбүнчө Ошто болду окшойт. Ошто ошол өзбек актерлор менен тааныштык. Ошол жактан барып тандап, ошол туннель казууда дагы жакшы окуялар болду. Биз элдер ойлады, суроо берип атышпайбы магачы? Туннель эмне болду дейт. Ооба, суроо берип атышат. Туннель эмне болду, казылып бүттүбү дейт. Анан айттым, бул кино, туннель бир 10 метрдей эле казылган. 30 метр, 30 метрдей казылган. Ошонун баарын кол менен каздыбы депчи. Ал жакта эми кинодо ошондой көрсөтүлөт да. Ооба да. Ошондой кызыктар болот экен. Ошол Туннель ал кайсыл жерден тартылды? Атайын туннель таптыңыздарбы же? Жок, ал туннелде художник балдар касып чыгышты. Анан эми ал азыр кино кичине прокатты аяктап калганда ошол эме секреттерди көрсөтөбүз. Буйруса, кайра. Туннелди биз өзүбүз даярдадык да. Анткени себеби буга чейинки табылган туннелдер алар ликвидация болушуптур. Анан биз ошо өзүбүз касканга туура келди. Чыныгы көрүнүшкөн да. Демек, ошо туннель аркылуу жанагы террористтер жол ачып, башка өлкөлөр менен эмала кылып, ушундай да. Туннелдин узундугу 30 метр кастык. Туурасын 1,5 метр кылып, мындай кененирээк кылыпчы. Ошо художник балдар иштеп чыгышты аякта. Эң сонун. Демек, сиз өзүңүз баары сүрөтчү да болуп турсуз. Негизи баягы бардык жоопкерчилик сизде болгондон кийин, бирок баягы жандоочу кийик аттырат дейт. Жаныңызда ушундай баягы мыкты оператор, мыкты продюсер, мыкты актерлор болгон үчүн
Тасма канча убакытта тартылды баш аягы? Негизи баш аягы мындай тартылган күндөрдү эсептесек 37 күн болду да. 37 күн болду. Башталган ошо 20 январда башталып 3 мартта бүттүк да. Ортодо мындай паузалар менен даярдыктар менен мисалы үчүн балыкчыны даярдап атканда 10 күн ошо балыкчы даярдалып атты. Ага чейин группа эс алып атты. Биз улам балыкчыга барып келип көрүп эметип аттык да. Азыр бизде эми Борборузда Бишкекте башка улуттун өкүлдөрү көп болуп студенттер. Кандай таптыңыз ошо сериалга окшош адамдарды, жаштарды? Биякта общежитиеде жашашат экен, студент балдар. Анан ошол жакта барып, алардын куратору бар экен. Ушу куратор менен сүйлөшүп, ар бирине акчасын төлөп берип, 2 автобус жалдап, 100 студент алып бардык ошол жака. Анан Эле кечсе керек, ал жерде бар. Анан ошол студенттерди алып бардык. Балыкчыга токмоктон военный техникаларды алып бардык. Эми террорист болгондо бул жерде сөзсүз түрдө курал жарак да, баягы курал колдонгон адамдар дейт. Анан көп эле ошо актерлорду көрүп, анын ичинде дагы жаңы мына Султанга окшогон биз жаңы жүздөрдү көрдүк да, кинодон көбүнүн баары ачылат дегендей. Султан, бул тасма сиздин купулуңузга толдубу? Эми көпчүлүгү баягы махабат темасына тартылгысы келет. Эми бул терроризм башкача да. Негизи мындай роль меники биринчи болду. Негизи эле мен ошо киносферага жакында эле келдим да. Анан кийин негизи эле ошо куралды көтөрүп колумду кармаган мага деле бир башкача болду. Анан кандай десем, кызык болду мага деле. Мен чын айтсам, ошол сферада жүрүп мындай 10 күндөй жүрдүм го ошол сферадачы, мына ошол коопсуздук кызматында. Анан мен да ошондой жумушка киргим келип кетти. Кандай иш кылышат экен деп, ошо. Бирок өзү махабат жанрына тартылган жакшы көрөт. Өзү, эми кийинкиде тартасың да буюрса. Негизи эле тасма эми максат айтсаңыз, баардык жерде көрсөтүлүп башталды, ошол жөнүндө айтып койсоңуз көрүүчүлөрдү дагы. Кыргызстандын болгон эме жер областтарында чыкты. Жалал абадта, Ошто, Нарында, Көлдө, Чүйдө биякта болду, Бишкекте. Жакшы, мында тасма жаңы башталганда эле пикирлер кандай болуп атат? Аз барыбыз көпчүлүктүн пикирине карайбыз да. Ушу биз биринчи эле күнү сайттарда эмеге чыктык. Кеңеш беребиз деген рейтингкечи. Хит деген рейтинг бар. Анан ага чейин ушул кеңеш беребиз деген эмеге чыктык. Буюрса элдин келиши жакшы эле, отзывдар жакшы. Жакшы, буюрса. Эң сонун. Сизчи болсун кино жөнүндө айтып бериңизчи. Өзүңүз да аткарып, кайра продюсер болуп, кайра жана жерлерди уюштуруп дегендей. Негизи биякта мен баягы чоң кандай айтылчу эле, чоң роль болбойт, кичинекей актер болбойт. Кичинекей роль болот деп коет го. Ооба. Кичинекей биякта ошол Максат байке, сен бул кинодо мындай эле роль ойнойсуң деп башында эле айткан магачы. Сен продюсерди үйрөн бул кинодон деп. Негизи чынында бул кинодон чынында көп нерсени үйрөндүм. Мен ойлочумун башка киношниктерди көрүп, тартып койгондон кийин актер катары жүрчүмүн да анан. Башка студиялар, башка продакшндар тарткан кинону барып сындап койчумун, тигиндей экен, мындай экен деп. Бирок артындагы жумушту кыйын экен да. Ошону жон терме сездим да. Ошол документ жагынан Максат байке жетишпей калган жактар документтер мен чуркап аттым. Ошол кинотеатрга кинону бериш эле бир азап экен, мисалычы. Тиги бул видео керек, тиги видео керек, анан тияка тиги кинотеатрга мындай документ алып келиш керек. Анан композиторлордон мындай документ алып келиш керек. Ал кыргыз патент менен через болот. Ошондой жумуштар бар экен да. Ошонун баарын жон терме сездим. Анан буга чейин Максат байке өзү айткан эмеспиз да командагачы. Мен Максат байкенин жанында жүрө эле, Максат байке акырын болсун деп коет, барып о байке, могу жумушту бүтүрүп коем. Анан кийин кечээ күнү көбү закрытый помойкада жабык көрсөттү деп билди да, исполнительный продюсер экенмчи. Сен продюсер белең депчи. Анан Максат байке ошол бул жерде өзүмдүн ролдорум аз эле болду. Бирок көбүнчө
эме ошол кадр сыртында жумуштарга чуркап аттым. Бирок ошол жумуштар эле бир топ эле убакыт алат да, уруксат алуу дегендей, кинону түшүндүрүү дегендей, негизи көпчүлүгү баягы кинону көрбөйүнчө көп түшүнө бербейт го, көргөндөн кийин анан баа берет го. Анан негизи эле Зайыр айтсаңыз, ошо оператор катары азыр тасмалардын бардыгы жогорку сапаттагы видео камералар менен тартылып калбады, эң биринчи баягы тасманын сапатын дагы көрүшөт го. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Кандай камералар менен тартылды бул тасма? Биз Blackmagic деген камерага тарттык. Негизи биз дагы башкача камера менен алып тартайлы дегенбиз. Просто ошол убакытка ал камералар бошобой калды. Анан өзүбүз тартып жүргөн камераларга тарттык да негизи. Анан кыргыздын кинолору негизи сапат жагынан өсүп баратат. Анткени азыр iPhone сыяктуу эле да. Буларда камераларда деле iPhone сыяктуу эле жыл сайын жаңы камера чыгып турат да. Анан телефонду алгандай эле камераны аракет кылабыз, ошо жаңыларын, акыркыларын алганга жаңы функциялар мененчи. Бирок көргөндөр айтып атат, эми сапаты талапка жооп берет экен деп, болсун. Мүмкүн баягы кадрлар тунук чыгып, адамдын жүздөрүн өзүндөй кылып көргөзүп, Ушул жерде мен Зайыр байкем бир мактап кетейинчи. Адамдын көзү барда мактаба дейт го. Негизи Максат байке менен Зайыр байке баягы сүйлөшпөй туруп көз менен түшүнөт да бири-биринчи. Мындайчы. Экөө баягы бири-бирин сезет да кадимкидейчи. Максат байкени Зайыр байке сезет, Зайыр байкени Максат байке сезет. Булар менен иштеш өтө сонун да. Актерлорго делечи. Анан Зайыр байке өзү дагы Максат байкеге сонун кадрлар таап келип, байке моундай кылбайлы, башка операторлор эмес да. Негизи операторлор окшош болот көбүнчөчү. Мындай жоош болушат, көп сүйлөшпөйт, анан ушундай болот да. Мен көп ушундай операторлор жолуп турам, бирок Зайыр байке андай эмес. Зайыр байке шустрый да. Актерлор менен тамашалашып, анан команда менен тамашалашып, анан бардык нерсеге жетишет да. Анан ошол голливудский кадрларды алат. Мактайм дайыма. Зайырдын алган кадрларына көрүп атат да, тасма. Өзүңүздүн баягы кээ бир режиссерлордун купулуна толбой калат го тасма. Сиздин купулуңузга толду, топтоштуруп көрүп отуруп, же эмкиде тасма тассам башкача тартмак белем деп ойлодуңузбу? Негизи мындай өсүш бар да. Бар, өсүш бар, анан дагы бирке убакыт болгондо дагы бир нерселерди кошот элем деген эме калып калат. Мындай толук кандуу болду ушул кино менен мен ийгиликке жетиштим деп айта албайм. Анткени көргөн сайын мындай болуп койсоң болмок деп мындай артты караган убакыт учурлар болуп калат да. Анан көп эле кайрылып атышат да азыр эми сизге киного тартыңызчы деп. Мынакей ушу кинодо дагы жаңы кыздарды алып чыктыңыз. Бул мурда тартылбаган кыздарды көрдүк да тасмаданчы. Ошол жагында айтсаңыз, баягы эки кыз экөө тең ошол баягы күч органдарында иштеген кыздар экен, ошол ролду жаратты. Эки кыз тең кыргыз драма театрында иштеген кыздар. Жаш, таланттуу кыздар. Ошол мен разбойго дагы экинчисине чакыргам да. Чакырсам ошол жана Нурзат деген кыз ошо коркуп коюптур. Буга чейин киного тартылган эмесмин, анан ошол мындай аткара албай калат окшойм депчи. Анан мунусунда ошо тартып эметтик, анан өзүнө жакты окшойт. Анан дагы Султан айтсаңыз, бул тасма эки тилде жүрөт экен да, орус тилинде дагы. Орус тилин баары билет да, түшүнөт. Биздин элибиз шаардыктар көп орусча сүйлөп, орусча бааталат. Анан сиз өзүңүз ушу орус тилде мисалы үчүн Нурзат актрисаны биз көп эле кыргыз ролдорун аткарган көрөбүз, орусча сүйлөп аткарганын тасмада көрдүк да. Сиз дагы мынакей эки тилде сүйлөп аттыңыз, ошол жагын айтсаңыз. Негизи эле сценарийде өзү ошондой жазылганбы эки тилде, орусча, кыргызча? Негизи эле кино башталышына чейин Максат байкебиз задача койгон. Тапшырма берип, анан кийин ошол орус тилине жазылган да, негизи ошол жердечи. Анан кийин Максат байке өзү айткандай эле жана башында сүрөттөрдү чыгарып, анан кийин ошол образды карап, ошого карата мындай сценарий жазам деп атпайбы. Ошондо ошол багытты туура
кылды деп ойлойм. Аны ошентип задачамды толук аткардым деп ойлойм да. Эки тилде сүйлөп, баягы чогулуш, ошол эле көрүнүштөрдү баягы кызыктуу болуп бергенсиздер да. Анан жандагы кинодогу эң жакшы нерсе массовка деп коет го. Ошо көчөргөндөрү, жоокерлер, ошолордун баардыгы каяктан, Ош шаарынан тартылганбы? Ички иштер кызматы же коопсуздук кызматынын жоокерлериби? Мисалы үчүн Сирияга биз балыкчынын эмесин алып бардык. Балыкчыдагы часть жоокерлерин алып бардык. Анан Ошто негизи Бишкектен эмени тартканбыз. Түрмөдөгү окуялардычы. Аларды кинодон алып чыгышка туура келди. Аяка 500 кишини чыгарганбыз. 500 кишини ошол ГСИНдин чоңдоруна рахмат. Ошол бизди негизи ошо башында тиги жанагы ОПГшниктер ошо бунт организовать этишмек да. Түрмөдөчү. Анан ошону тарттык. Тартып анан тигилер ошо тревога менен 500 кишини көтөрүшүп, атайын киного депчи. Бүт жана экипировка эмелер иттер менен ошо кадрлар бар бизде сакталып турат да. Анан кинону бүтүп мен көрүп, анан ошол мындай толук кандуу жеткизе албагандай сезилди да мага ошол именно ошо кадрларчы. Анан алып чыгышка туура келди. Алып чыгышка туура келди. Бирок ошол учур баягы көбүнчө баягы кыш мезгилинде тартылып турду, болсо. Суук учурунда ошо жоокерлерди эшикке чыгарып, жана кадрлар абдан жакшы чыгып турду, баягы үстүнөн тарткан кадрлары. Азыр эми техникалар көп го. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Негизи Ошто тартканыбыздын бир себеби ал жакта аба ырайы аябай жакшы болуп берет да. Жылуу. Жылуу болуп берет. Ал учурда Бишкекте кар, суук, анан Ошто кар жок. Вообще кар жок. Анан съемка учурунда кыйналганыбыз, монтаждан Максат байке кыйналып калды, жана Ошто кар жок, анан Бишкекте кар бар. Анан съемка учурунда Ошто тартылып турган, мисалы Ошто сыртын тартып, кээ бирки тартылбай калган сценалардын үйлөрдүн ичин Бишкекте тартылып калат да, негизичи. Кинолордо ошондой көп болот да. Ооба. Анан ошондой учурларда ошондой аба ырайы менен келише албай кыйналып калган учурлар болот да. Бирок эми Ош шаарынын жакшы жерлерин көргөзгөнгө да аракет кылып турсуздар. Чайкана дегендей жанагындай шаардын жакшы архитектуралык көрүнүштөрүн, негизи эле жанагы сиздердин жыйын өзү көбү Бишкекте тартылды, Ошто эле тартылды кадрлар. Коопсуздук комитети жана көчөргөндөрдүкү. Мен ролумдагы карман ал полностью ошол толугу менен Ошто тартылган да. Мен деген чогулуштарда эме кабинеттерде отуруп, алар Бишкекте тартылды. Ал Бишкекте тартылган. Бишкекте эле. Сиз өзүңүз көрүп чыктыңыз да, негизи бардыңыздар, көрдүңүздөр да. Кино эми баягы купулуңуздарга толдубу, өзү баягы сөзсүз түрдө бул жалгыздаrak бак болбойт дейт. Максат баарына элге салып берди да, мына көргүлө, өзүңүздөр таразалагыла, коомдо мындай көрүнүш болбосун деген жакшы тилектин негизинде тасманы чыгарды да. Сиздердин өзүңүздөрдүн пикириңиздер болсун, сизден баштайлы. Кино жакта монтаж учурунда биз толук кинону көрө алган эмеспиз. Максат байкеден башка эч ким көргөн эмес. Ошо жумуштар менен кетип каласың, мындай кыласың, Максат байке бизге ошол жабык көрсөтүүдө көрөсүңөр деп койду эле. Ошо жабык көрсөтүүдө эл менен чогуу көрдүк. Кандай экен? Сон болуп чыгыптыр. Зайыр, сизчи кадрларыңызды көрдүңүз да, кандай тарткан? Негизи мен деле ошо жабык көрсөтүүдөн кинону көрдүм. Ага чейин Максат байке айтып аттым, кинону көрсөм болобу депчи. Анан чыдап кой, жабык көрсөтүүдөн көрөсүң деп, элдер менен чогуу көрөсүң деп. Анан негизи кино жакшы болуптур. Бирок биз ошо кадр артында иштеп жүргөнгө мына кинодо сөзсүз жакпаган жерлер, моменттер болуп калат өзүмдүн жумушума жараша. Анан ошондой жерлерди көрүп, бул жерди мондай кылып тартып койсом болмок, мындай болмок депчи. Бул негизи эле ар бир кинодо сөзсүз кездешчү нерсе да. Кемчиликтер. Кемчилик сөзсүз болот. Кемчилик жок болсо өсүү болбойт деп ойлойм. Туура. Ошон үчүн ар бир кино сайын, кино тарткан сайын өзүнүн кемчилигимди көрүп, кийинки кинодо ошол кемчиликти кайталабаганга аракет кылып.
негизи жанагы разбой деген тасмадагы бул коомчулукта абдан жакшы пикирди жаратпадыбы? Көпчүлүк эле баягы махабат темасында, комедиялык жанрда тасмалар тартып келсе, сиз бир башкача тасма тарттыңыз. Ал кандай жакшы көп эле киреше алып келдиби? Башка өлкөлөрдө дагы көрсөтүлдү, ошол жөнүндө айтсаңыз. Негизи бул кинону мен 2012 жылдан бери тартам деп келаткан кино. Ал дагы, Ошо разбойдучу. Ошол 2012 жылы мен Туман деген биринчи киномду тартып жүрүп, ошондо ошол Роудудан тартып калдык. Роудудан тартып калгандан ошол жакта да милиция кызматкерлери бизге тамак ашын даярдап берип, анан ошо сүйлөшүп отурушуп, анан ошондой эмелерди айтып берип калды, историялардычы. История айтып берип, анан ошондо мага идея келди, ушундай милиция жөнүндө кино тартыш керек депчи. Милициянын кадыр баркын көтөргөнгө депчи, көтөрүп, анан негизи бул деген мамлекет буга ушуга жакшы көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн кино аркылуу ошол эмесин көтөрсө болот. Милиция болгон ишенимди, солдатка болгон ишенимди, докторлорго болгон ишенимди ошол кино аркылуу кадимкидей көтөрүп койсо болот да. Анан ошол максат менен эле жүрдүм, тартам деп, анан ошол 22-жылга туш келиптир. Анан тартып жакшы биринчи күндөн баштап эле аябай популярный болду. Андан кийин Казакстанга барып койдук. Казакстанда дагы аябай популярный болуп, казак биз туугандарыбыз да таң калышып, ушундай кыргыздар ушундай кино тартып, бюджети да аябай аз болчу да. Мындай негизи разбойдун биринчисин аябай кыйналып тартканбыз да. Көп жерлерди мындай бекер сүйлөшүп, анан эмелерди локацияларда аз мындай кичине супсагыраак сыяктуу болупчу. Дагы мындай көбүрөөк кылайын десең кичине возможность жок болуп, мисалы үчүн. Бирок экинчисинде андай болгон жок, Экинчиси Кудайга шүгүр, экинчисинде аябай жакшы болду. Анан экинчисинде дагы министр аябай жардам берди. Бүт айтканыбызды чечип берип атты. Ошо технически жардам берип кол сунса баягы жүрөгүң жылыйт го. Анан кээ бир тасмалар тартылып, каржы жок, кайра көрсөтүлбөй калган учурлар болот да. Албетте каржы болбойча тасма тартылбайт дегендей. Анан айтып атасыз, бир топ адамдар жардам берди деп. Демек, ошо бардыгына ыраазычылык билдирилди да. Ошол ким жардам берсе, мамлекеттик кызматкерлер, структуралар дегендейчи. Бирок каржы жагы кандай болду? Өзүңүз каржыладыңызбы же атайын демөөрчүлөр чыктыбы? негизи ошол каржы маселесин биз издеп, мисалы үчүн жарымдан көбү ошол карызга алынып тартылган. Анан мисалы үчүн көп жерден мындай ошол сарптаганга аракет кылдык. Ошонто бүтүрдүк. Ошо арасында көп каражат кетти. Абдан жакшы экен, бардыгына жардам бер деп. Ошолор дагы бир топ баягы көйгөйдү чечсе керек, Рахмат. Рахмат, ыраазычылыгында биздин телекөрүүчүлөргө дагы чакырып өтсөңөр, ошо киного келип өздөрүнүн ой пикирин калтырыш үчүн. Канат Султан, сиз айтыңызчы. Чакырып өтүңүз, ушундай серьезный актер бар экен деп сизге барсын бары. Көрүүчүлөргө албетте сунуштайм кинону. Бул кино негизи эле мындай спецификасы аябай күчтүү да. Күчтүү, жакшы тартылган, ошондуктан келип маанайыңыздар менен бөлүшүп, достор, туугандар менен келип, кыргыз киносуна салым кошуп кетишсин деп тилектешмин. Максат, сиз ошо кыргыз кино өнүгүш үчүн ошол биз өзүбүз дагы ошо салым кошушубуз керек да. көрүшүбүз керек. Ошону кыргыз киносун барып көрүп, анан жанагындай урдалган жерлерден көрбөй, ошо кинотеатрдан көргөнгө чакырат элем. Жеке эле террорист эмес, ар бир кыргыз киносу чыкканда ошо кинотеатрдан барып көрүшсө дейм да. Эң сонун Зайыр, сиз Биздин террорист аттуу тасмабыз 11 апрелден баштап Кыргызстандын бүт кинотеатрларында болуп жатат. Албетте барыңыздарды чакырам. Келип өзүңөргө керектүү сабактарды алып кетсеңиздер
абдан жакшы болот. Негизи эле кино бул тарбиялык жагынан тартылат да. Өзүнүн ошо тарбиялык линияларычы. Анан айрыкча жаш балдарга негизи кыскасы ар бир адам өзүнө керектүү маалымат, өзүнө керектүү тарбияны кинодон алса болот да. Болсун сиз. Ошол бардык көрүүчүлөрдү чакырабыз террорист кинобузга. Бир дем менен буюрса көрөсүздөр. Кепилдик бере алабыз. Бардык кыргыз киносун колдоңуздар. Кыргыз киносу өнүксүн. Бардык киношниктерге ийгилик каалайбыз. Коомдо болуп жаткан терс көрүштөргө бөгөт койгон жекеле улууларды эмес, балдарды дагы туура жакка багыттаган жаңы тасма террорист тасмасын жаратуучулар менен сөз кылдык ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуздар. Биздин көрсөтүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagramдагы баракчаларына кирип, биздин келген конокторго ой пикир каалоо тилектериңиздер болсо калтырыңыздар. Бардыгыңыздарды кинотеатрларга чакырабыз. Жаңы тасмаларды көрүп, өзүңүздөр ой пикир калтырыңыздар. Андыктан ЛТРдин чактыш көрсөтүүсү ушу менен соңуна келип жетти. Кийинки эфирден амандашканча саламатта калыңыздар.